Назирайым, биздин студияга кош келипсиз. Европада түрөө кыдырып келдиңиз. Саякат кандай болду? Түрөө кыдырдым, 1 айга чукул болдум окшойт. Болуп көрбөгөндөй мынчалык рахат алган эмесмин. Көп эле саякаттап жүрөм, бирок бул сапарында ушундай жан дүйнөм тынчтангандан уламбы же Европа жактыбы, айтор бардык жагы төгөрөгө төп келген бир эс алуу болду десем болот. Ушунчалык бир башка дүйнөгө туш болуп калгандай, өзүмдүн мамлекетимде жүргөндөй, жан дүйнөм тынчтанган бир жер болду десем болот. Эмнени алып келдиңиз бул жака? Эмнени, маселен, сиз баары бир лидер мнений деп коет эмес, пикирлердин лидерисиз да. Эмнени бияка киргизейм деген бир аруу бир максатты коюп келдиңиз? Европа десе, батыш десе, эмнегедир эле бузулган жер, анан ошол жакка барып булар ушулардык да, анан ошончо бузулуп атат да дей берген бир баягы кулакка сиңип калган сөз бар го. Анан барып чын эле кандай бузулган экен булар, бир көрүп келейинчи дедим, биринчи жолу барышым анткени Европага. Анан барганда алардын ушунчалык ар биринин укугунун коргогонуна, адамгерчилигине укмуш айран таң калдым. Анан айы деп мындай бири-бирине болгон эркиндик, бири-бирине болгон мындай сый мамиле такыр башкача экен, башка өңүттө болот экен. Анан бул нерсе мага абдан жакты. Анан бир жолу баягы аянтчада кетип баратсам эле шаарды көргөзүп атышат да. Анан эле өлө митинг болот турду. Митингке жакын жаным чуркап барып эле эмне болуп атат десем. Жетсин деп ийген оксузбу? Чочконун немесин укугун коргоп атышыптыр да, мен каткырып атпаймынбы? Анан бизде аял менен тиги баланын укугун коргой албай убара болотсак, биякта доңуздун, иттин, немелерин укугун коргой беришет турбайбы деп аябай таң калдым. Ал жакта эң алсыз деп биринчи баланын укугу корголот экен, аялдыкы корголот экен, жаныбарлардыкы корголот экен, андан кийин эркектики корголот экен да. Анан көбүн учурда ушул мырзалардын абдан сылык болгону, анан ач көз менен карап, мынтип шилекейи куюлуп, эй деп ышкырбай мындай маданияттуу болуп, мындай эгер суктана турган болсо басып келип эле ачыгын айтып суктанганы, мындай комплимент айткандары мага абдан жакты. Анан бир башкача өңүттөгү адамдарды, мындай интеллектуалдык, бийик, анан китепти көп окуган адамдардын чөйрөсүнө түшүп калып, бул абдан чоң рахат экен адамга. Анан мындай караңгылык жок, бардыгы бүт баары сенин көкүрөгүңөн тааныгандай сезим экен. Мисалы үчүн жалпы баняга бардым, эркек аял жылаңач чогуу жүргөн. Ал жакта болсо, мисалы үчүн аябай жапайы болуп, бири-бириники минтип карашпайт экен, уят деп шыбырашып күбөрөшпөйт экен. Жөн гана алар ушунчалык көйнөктөн көкүрөггө эч жакка өтүп кеткен экен да. Алар бири-бирин сыртынан тааныбайт экен, улутунан тааныбайт экен, дининен тааныбайт экен, көйнөгүнөн тааныбайт экен. Алар бири-бирин көкүрөгүнөн таанышат экен, билиминен таанышат экен, жан дүйнөсүнөн таанышат экен. Бул нерсе мага абдан майдай жакты. Мен кыйкырып, өкүрүп, чечинип алып айта албай аткан нерсем дал ошол жакта бар экен. Таң калдым да, менин мамлекетим ушак турбайбы? Ушул жакта мен тим эле жыргап жүрөт турбайбымбы? Кадимки баягы балыкты сууга салып койгондой көрүнүш болду. Анан Амстердамга бардым, Голландияга, Парижде, Францияда жүрдүм. Бирок жан дүйнөм баары бир Германияга тартып туруп алды да. Ал жакта 1-2 күндөн эле болуп кетели, Германияга кетеличи дей бердим. Ушунчалык тазалыгы жакты Германиянын. Анан адамдардын бири-бирине болгон сый мамилеси. Мисалы үчүн аябай чоң театрларга, мюзикл концерттерге баратым да, анан аябай чоң мындай кезек болсо дагы бири-бирин мындай түртүшүп, кырылышып, согушуп кетпекпиз да биз. Алар болсо сый мамиле менен сиз өтүңүз деп мынтип шашпай, бири-бирин сыйлап өткөрүп, анан телефондор «Алло, мен концертте отурам» деген кишилер жок. Бардыгы телефондор такыр колдонбойт экен, тып-тынч экен. Ушундай рахат менен жандуу концерт көрөт экенсиң. Ар бири өз ишин мыкты билет экен. Билбейм, мындай айтып бүткүс бир дүйнөгө барып келгендей эле бул жакка келип айтып бүтүп түгөт албай атам.
Сонун бул жөн гана саякат болдубу же бизде сиңип калбадыбы? Америкага кетиш үчүн Европага кирип чыгыш керек экен, Европага барып келем дегендер дагы көп угуп атам да негизи. Ошондой максат эмеспи? Жок, негизи Америкага баруу деле аябай кыялым чоң. Аякты дагы барып кыргыздар кандай болду экен көргүм келип атат. Негизи ар бир өлкөгө барып кыргыздар менен таанышып, кыргыздар кандай өзгөрүлдү экен, бизден кетип калган баягы кыргыздардын топтому кандай болду экен, кандай адамдар кетип калды экен деген бир оюмда суроолор бар болчу. Анан жөндөн жөн отуруп эле бир Швейцарияга негизи чөйрө деген бир чоң форумга катышмакпыз. Бардык блогерлер, ошол эле Али Токтокунов, Улан Сөйүн, кимдер, Тилек Токтогазиевдер. Анан мен кечигип калдым документ бергенге. Анан Тилек Германия аркылуу барса да болот экен, кел Германия аркылуу барабыз деп. Ал болбой документтеримди Бактай экөө, Жубай экөө чуркап бүтүрүп өткөрүп коюшканда, анан мындай берилип калат деп деле көп элес албаптырмын. Анан баягы виза келгенде тиги формум бүтүп калды, аяка кечигип калдым. Анан эмне кылам, визаны алып алдым деп, анан Германиядагы бир кичинекей кезимден чогуу өскөн курбу кызым бар. Ага жазсам, жиндесиңби, визага элдин баарын эле бере бербейт, кел деп алып, анан биякта кыргыздар менен таанышасың деп. Анан чынында эле ушу барганда аяктагы кыргыздардын канчалык деңгээлде интеграция болгонун бир байкаптап, баамдап келдим. Кадимкидей өзгөрүшөт экен, кадимкидей башка мүнөзгө түшөт экен, немис болушат экен. Анан кыргыз кыздары менен аябай кыргыздар баягы Найзира Айтбекова келди деп эле мен мындай баамдап, мен ал жакта таанымал деле эмес болушум керек, мындай деп эле жөнөкөй көйнөгүмдү кийип баргам. Анан көрсө биякта аябай интернетти көп карашат экен, YouTube каналым көп көрүшөт экен. Анан 12 саат жол жүрүп, башка шаардан атайын жолугушууга келип, китебимди сатып алып, ушинткен көрөрмандарымды көрүп, мындай аябай мага бир жагымдуу болду. Бир чети биресе таң калдырды да. Анан аларды менен ар бири менен көңүл бөлүп, баарлашып сүйлөшө келгенде, көп эле кыздар ушу немистерге же ошол Германияда көп жыл жашаган башка улуттагы балдарга турмуш куруп, анан канчалык деңгээлде бактылуу экенин көзүнөн көрүп турдум. Анан Кыргызстанга келесиңерби деген суроомо өкүнүчтүүсү бирөө дагы ооба барабыз деген киши жок. Болсо дагы мындай ойлонуп көрөбүз. Кыргызстанга жардам берсек дагы, ушул жактан жардам берсек болот экен. Алар ушунчалык сонун ыңгайын таап алган соң жылуу ордун козгогусу келбейт экен. Бул жакка Кыргызстанга келебиз дейт, бирок бир жума арраң чыдайбыз дейт. Кеткиче шашабыз деген кыргыздарды көрүп келдим. Анан ушунчалык акылдуу кыргыздарды көрдүм. Ал атайын жанагындай жогорку окуу жайларда, оңой менен мындай тиш өтпөгөн окуу жайларда окушуптур. Инженерия багытында окуп аткандарын көрдүм, медицина багытында окуп аткан, IT тармагында окуп аткандарын көрдүм. Алардын баары ооба окуп атышыптыр, билим алышып, кесибинде иштешип, өзүнүн акча табышып, анан акчасын өкүнүчтүүсү Кыргызстанга салбай калышыптыр. Кыргызстан өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр баккыла деп мынтип куйругун үзүп койгондор бар экен туугандарынан. Кыргызстандан үй алып, келечеги ушул жакта болот дебей калгандар экен. Алар Кыргызстанда эмне кылабыз, Кыргызстанга барып, ал өлкө баары бир деле өнүкпөйт. Биз үмүтүбүздү биротоло үздүк, андан көрө өз каражаныбызга карайлы деп туруп, болгон акчасын ошол жактан үй алганга жумшап аткан, 20 жыл, 30 жыл болсо дагы ипотека алып, ошол жакка салым кошуп аткан кыргыздарды көрүп келдим. Сиз эмнеден көрүп атасыз, бияка кайтып келгиси келбегендерди? Эми абалыбыз бул болуп атса, улам баягы элдерде сабатсыздык артып атса, караңгылык, түркөйлүк каптап атса, анан кандай акылдуу киши элестетте тигиндей окуу жайларда, Германияда окуй алган балдар, кыздар, мына келесоо балдар, кыздар эмес да. Алардын мээси иштеген биздин мээлүү аймактарыбыз кетип атпайбы? Демек, алардын Кыргызстандан үмүт. Анан мен ичим күйдү. Анан мени жалгыз таштап койсо, кетип калбайсызбы? Анан десе, эй, сен кел, бас, сага мондай жигит таап беребиз деши.
тамашалап атышат деп ошентсе деле мындай бардык жактарга кетип калуу оңой дейчи, бирок ичимде мындай болуп атат да. Жок дегенде күрөшүп анан кетейинчи. Күрөшүп жеңилип анан кетейинчи деген нерсе. Оңолобуз деген үмүт жокпу? Менде оңолобуз деген үмүт башында аябай бар болчу. Мен соке кетсин деп аянтта кыйкырганга чейин бул үмүт укмуш жалындап жалбырттап аткан кез болчу да. Андан кийин тилекке каршы башкалар тизгинди алышты. Анан аларды башында эле башкача нукта кетерин сездим окшойт. Азыркыга чейин тилекке каршы ал сезгендерим баары ишке ашып атат. Анан ойлонуп атам канчалык деңгээлде. Бирок балким эми башка өлкөлөрдү кыдырып жүрүп тарыхын карапсаң, далай революцияны баштан өткөрүптүр, далай кыйынчылыкты, ушул эле караңгылыкты көрүшүптүр, аялдарды жанагы өрттөп салган, ведьмада өрттөп салган Жанна Дарктын эле окуясы деп салганда учурлар да болуптур. Эми алардын баарынан өтүш керек окшойт, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш окшойт деп сооротуп келатасың өзүңдү өзүң. Жалбырттаган анча-мынча үмүт бар дечи. Бирок ал мурункудай күйбөй атат да. Түшүнүктүү. Ушул сапарыңызда сиздин баягы Facebook'тагы баракчаңыздан көрүп аттык да. Өмүрбек Черкешевич жана Садык Шенжазга жолуктуңуз. Ал кишилер кандай жүрүптүр? Жакшы, Францияга барсам, Садык агам тосуп алды, аябай коноктоду, түнкү Парижди көрүп, кыдырып, аябай сонун маектешип, сырдашып, сонун ага карындаштын сонун бир убакты болду. Анан агам болсо баары бир улуу муундар Кыргызстанды сагынат да. Ал деле баягы Кыргызстандан өтөрү жок деген позицияда, бирок ошентсе дагы ошол жааттагы кыргыздарга салым кошуп, жөлөк таяк болуп аракет кылаттыр. Черкешевичке Берлинге барсам, ал кайра телефон чалып, жеңең дасторконун жайып атат деп алып, ал үйүнө коноктоду. Ал киши менен да баарлашып, сүйлөшө келсем, аны деле көзүндө, жүрөгүндө мекенге болгон кысасын байкап турасың. Баары бир улуу киши, бул жака такыр тереңинен, тамырынан байыр алып калгандар оңой менен башка өлкөгө көнүшү кыйын болот экен дагы. Жеңил көчөттөр, жаңы сайылган көчөттөрдү башка жерге көчүрсөң оңой тамыр алып кетишет экен. Ошон үчүн Өмүрбек Черкешевич колунан келген баягы баары бир Германия системалашып, отурукташып, баягы өзүнүн мыйзамдарын бекем отуруп калган өлкө болгондугу үчүн бир өзгөртүү киргизиш бир аз кыйыныраак болуп атат дейт. Ошонсе дагы колунан келген аракеттер жасап, ошол жактагы кыргыздар менен тыгыз байланышта болгонго аракет кылып атыптыр, болгон аракетин жумшап атыптыр. Агаларым жакшы экен. Россияда биздин мекендештерибиз бар эмес албетте. Аябай байып кеткен мекендештерибиз бар дейт. Европа өлкөлөрүндө бар бекен, ушундай бир бутка туруп, ушундай бир миллионер болуп кеткендер. Бирөөсүн эле көрө алдым. Калгандары эми айтышат, аябай жакшы жашашат биздикилер. Өзгөчө эжелерибиз тың экен, аялдар тың болот экен. Немистерге тийип алып, жезделеримди мындай кармашат экен. Жезделерим тим эле көзүнүн агы менен айланып турушат экен, алаканына салып үйдөгү тамагын өзү жасап турушат экен, үй оокатын өздөрү жасап турушат экен. Бул бир башкача мындай мен көнүп калгандан сырткары көрүнүш болгон үчүн аябай оозум ачылып келди. Бирок ошентсе дагы мындай аябай чирип байып укмуш, мындай акчасы тим эле укмуш болбосо деле тың жашаган кыргыздардын саны көп экен. Каттарга кезек берели. Бир каттардын топтомун чыгарып, бир сыра дүң кылдыңыз да. Ошол каттардан улам бир укук коргоо органдарына бирөө жаным чалып, же мындай чакырып, же келип сурап койдубу? Бул точно ушундайбы? Бул кайсы жерде болгон нерселер экен? Бизге даректерин бергиле, биз чара көрөлү деген сыяктуу. Тилекке каршы анткен жок. Баягы аябай каттардын башын баштаганда эле бир 2-3 катты койгондо эле бир көнөктөп жамгыр төккөндөй эле ушундай төгүлүп келди, жетишпей мындай көп
каттарды өчүрүп койгонго мындай туура келди да. Анан колуман келишимче, алым жетишинче чыгарып аттым. Азаттык интервью алды, тияк интервью алды, бияк интервью алды. Интервьюларды укмуш берип аттым каттар боюнча. Ошол жактан гана интервьюда эле жана ички иштер министрликтик жакта иштеген кызматкерлер менен жолугуп калып атпасам, дээрлик эч ким мага чалган жок, сураган жок. Анан ушунчалык жападан жалгыз эмне кыларымды билбей калып калдым да. Бүт баары жардам сурап жаза берди. Же психологдордун дарегин бекер мындай кызмат кылган билбейт экенмин, кыска номерлерди билбейт экенмин, жанагындай аялдар борбордук кризистик центрлерди билбейт экенмин. Ишинса жападан жалгыз эле эмне кылам деп калып калдым да мындай. Анан бир Кудай жага бир неме болду, конференция болду. Анан аякта бүт мамлекеттиктердин дагы немеси келди, баягы кризистик борборлордун жетекчилери келди, акыйкатчылыктан да бардыгынан келди. Ошондо анан сүйлөп атып айттым, жок дегенде бирөөңөр чалып койгулачы, сураныч. Мен жалгыз калып калдым. Мен эмне кылышты билбей атам, кимге кайрылам, кандай кыска номерди берейин, эмне кылайын. Жок дегенде ошолорду айтып койгулачы деп аябай жалдырадым да. Анан баары мындай немелерин берип, мага чал, мен жардам берем деп. Анан кризистик борборлор чыгып атты. Анан акыйкатчы Атыр Абдрахматова дайыма мурунтан таныш болгонубузда байланыштуу эң эле тишим өткөнү Атырже болуп атты да. Атырже мондай болуп аттыр деп, анан Атырже мындай мен ишим көп деп койбой, атайын ар бирине көңүл бөлүп, эмне кат жөнөтпөй, Назирка биз жолугуштук ал кыз менен, мындай жардам көрсөтүп атабыз деп кайра кызматташып атып. Бир эле Атырже баягы аял болгон үчүн, алда ушунча жалгыз бой болуп баласын өстүрүп аткан үчүн, аялдардын жарасын жакшы түшүнгөн үчүн ошол эжеле бир аракет кылды. Тилекке каршы калган эч ким мындай сурап. Анан дагы бир учур болду, жанагындай бир кызым 17 жашта дары дармекке отургузуп коюптур. Анан кезектешип зордукташыптыр кызымды. Анан наркотикке өткөргөн атышыптыр. Ошол жерден кызым мага айтып калып, кармап калып, билип калдым деп бир кат келген. Ошону жарыялаганда гана эртең менен ойгонсом, телефон тешип сашыптыр. МВД, аны муну ошолор эле кайрылып, ошол иштин өзүмдүн классташым ошол жакта иштейт экен, ошо өспүрүмдөрдү карайт экен. Анан ошо классташым телефон атайын келип, жолугуп, бардык телефондорду алып, бул иштин аягына чыгарабыз деп алып кетишкен да. Ошол эле жардамдар болду. Башка неме болгон жок. Кайдыгерлик эле көбүрөөк. Эмне себеп болду деп ойлойсуз? Жөн эле кайдыгерлик эмес болуш керекпи? Менин оюмча кайдыгерлик эле. Кайдыгерлик болгон үчүн элестет, өз энеси кайдыгер болуп аткан балада, мамлекет кантип кайдыгер болбойт? Өз энеси не кичинекей кыз ыйлап, даттанып, атам, өз атам зордуктап койду, сиз төрөп келгиче деп атса, энеси мен эмне кылайын, анан ушунча балам менен каяка барайын, көзүңдү жумуп, кулагыңды жапырып коюп жашай бер деп атса, анан башкалардан, чоочун адамдардан жардам күтүп болобу? Бу жарандык коом гана ушул нерсеге минтип баягы, бизде ушундай көрүнүш турбайбы? Биз билбей жүрсөк, мындай укмуштуу бир окуяда жашайт турбайбызбы? Бир укмуштуу да өлкөдө жашайт турбайбызбы? Деген эле бир айран таң калгандар эле болбосо, дээрлик кайдыгер эле жашоодо жашайбыз. Мисалы үчүн Айзадан ала качып кетип атканда ким ызы көтөрүп, жадында ким жардам берди эле? Кайдыгербиз да, ошон үчүн кайдыгербиз. Ошон үчүн мындай окуялар көп болот деп ойлойм. Мисалы үчүн маршруткада ыдык көргөзүп атканда көп кыздар ыйлап жазды. Назир эже ошакта улуу эжелер турду, байкелер турду, жаштар турду. Бирөө дагы келип мага болушуп, ошону карап туруп анандай унчукпа коюшту дейт да. Эч ким болушпай койду мага дегендер көп келди да. Бул дагы кайдыгерлик терең сиңип баратканы бул абдан өкүндүрөт да. Бул адамгерчиликтин жоголуп баратканына барабар.
Башынан эле ушундайбызбы же акыркы мезгилдерде, соңку мезгилдерде эле ушинтип баттыңызбы? Менин оюмча, билесиңби, бул каттар келгенде бир 30-60 жыл мурунку каттар келип атат да. Эч кимге өмүрү боюнча оозанып, эч кимге оозун ачпаган каттар, жаралар мага келип жарылып атат да. Демек, ошончо жыл сактап жүргөн болсо, ладно, 30 жыл деп коечу, 30 жыл мурун унчукпай эле бири-бирибизди чымчып жең ичинен эл эмне дейт, кокуй уят болобуз, шерменде болобуз деп койгондор көп турбайбы? Демек, кайдыгерликте тамырыбызда эле бар турбайбы деген ойго кептелип атам азыр. Ушул каттар, ушул өңдүү каттар эч жакка мындай жазылган эмес, өзүлөрүнүн сырларын эч ким эч жакка айткан эмес да. Туруп эле Назира Айтбековага жаза башташты. Эмнеден улам? Мен чыгардым анткени сториске. Мен негизи лента, Инстаграмга, Фейсбукка мындай жарамды жашырып калып күлгөн адамдардан эмесмин да. Кандай ажыраштым, жүрөгүмдө сагыныч куса болдубу, таарыныч болдубу, эркектерден кандай мамиле болду, ошонун баарын ачыктап жазып жүрүп, баягы мага көнүп калышканда, сырдашканга көнүп калышкан. Буга чейин байма-бай кайненеси менен болгон мамилесин, зордук, зомбулуктарды жазышчу, бирок мен аны сыртка чыгарчу эмесмин. Анан мындай эле өз ара эле бүтүрүп эле мен психологдорду берчимин, анан сүйлөшчүбүз, кылып эле мынтип эле жайгарып койчумун да. Анан баягы эркектерден жанагынтип алигисинин сүрөтүн тартып жибере бергендер аябай көбөйүп кетти да. Мен ойлоп турмун, бул менин жанагы ачык-чачык сүрөтүмөн улам балким, же бойдок аял болгонуман улам балким, ушундай эркектердин фантазиясы козголуп чыгарып атат го деп, анан бир күнү аябай уже көңүлүм кайнап, мындай тажап кеттим дагы. Анан карап тур, мен силерди звезда кылам деп, анан аты, жыты менен кошо бүт чыгара бердим. Анан мага бүт кыздар жаза баштады. Назира эже, меники закрытый аккаунт, Назира эже, меники WhatsApp, күйөөм бар, балам бар. Мага ушинтип видео вызов кылып тиягын көрсөтүп чалып атышат деп, анан аябай каттар көбөйүп кетти. Мен ошолорду чыгара баштадым. Десем эле, анан маршруткада ыдыктар каттар келе баштады. Назира эже, мен бир жолу маршруткада баратсам, узун куртка кийип алгам, анан артым эле бирдеме болуп атат, анан тиягын такып атыптыр, анан минтип деген каттар келе баштады. Аларды өлө чыгара баштадым. Андан кийин мына араң турган нерсе, жара ошол жерде жарылды, ириң аябай көбөйүп кетти. Мен деле чыгара бердим. Мурун чыгарып эле чыгарган сайын тиягым көбөйүп атат, чыгарган сайын көбөйүп атат. Бир 80ден кат чыгарам, 20дан кат чыгарам, 30-40дан кат чыгарам. Ошентип атып, анан ушунчалык бизде бул аябай тереңдеп, ириңдеп кеткенин анан өзүбүз күбө болдук да. Болбосо, мисалы үчүн мен ошол каттарды алып чыгып атып, анан ыдык деген эмне? Мен кичинекей кезимде ыдык көп болгон турбайбы? Анан мен чоңойгондо бу сахнага чыкканда ыдык аябай көп болчу турбайбы деген нерсени ошол каттардан кийин өзүм кошо аңдап атпаймынбы? Көрсө, бул көнүмүш адатка айланып, көндүм болуп, баягы көмүлүп кала берет экен аң сезимде. Муну норма катары эле кабылдап, элдин баарында эле ушундай болуп аткан турбайбы деп эле жутуп коюп жүрө берет экенсиң. Анан көп каттарды карасаң, Назира эже, мен эстедим. Менин кичинекей кезимде жаткырып алып, ушундай кылчы баланча тууганым. Баланча келип ушинтип мени кармалап кеткен да эже. Деп анан бүт көрсө, память өчүрүп кое берет экен, эске тутум. Бизди сакташ үчүн өчүрүп коебу же өзүбүз мындай көндүм адат кылып коебузбу, иш кылып, мунун баары ана казылып, баарыбыз мен баш болуп кусуп чыктым да ошол жаралардын баарын. Ушундай келген каттарды өзүңүз аркылуу өткөрөсүзбү же мындай фильтриңиз барбы? Маселен, мисалы үчүн журналисттер, сыртта иштеген журналисттер, мисалы үчүн жол кырсыгы же бир адам өлтүрүү болсо, же бир кандайдыр митинг кызычу болсо, ошондой нерселерге көнүп иммунитет пайда болуп калат да. Же сизде да ушундай иммунитет барбы? Башында аябай эле кыйын болуп аткан. Ошентип мындай сырттан караганга аракет кылып, бирок согончогуң канаган соң сен бир эле уулуңа эне болбойт экенсиң. Сен бүтүндөй балага эне болуп калат экенсиң дагы. Бооруңа мен баягы жөн эле
сырттан баш болуп коеюн десем, эжелеп турган кыздарды, кенедей кыздарды көргөндө чыдабай кеттим. Өзгөчө 13 жаштагы кыз Назира эже өз атам зордуктап атат. Апама кантип айтам деген катты окуп алып, өңгүрөп ыйлап бир уктай алсамчы. Ушундай көкүрөгүмө катты түйдү. 13 жаштагы кыз. Тиги кызга телефонумду берем, жардамчы тиги берки телефон, өспүрүмдөр менен иштеген телефондорду берем. Сураныш чалчы мага, берчи телефонуңду деп жалдырап ийдим. Ушунчалык энелигим козголуп, байкушту көкүрөгүмө, боорума кысып, бардык жамандыктан коргогум келди. Ар бир мага жазган кыздын баары кенедей кыздар да. Ушу кенедейинде 5-6 жашында, 10 жашында ыдык көргөн кыздар. Алардын балалыгы мага кичинекей, ошол таарынып калган кичинекей көкүрөгүндөгү кызы мага кайрылганда менин энелигим ойгонот экен. Мен журналисттигим же блогерлигим ойгонбойт экен. Менин энелигим ойгонот экен дагы. Башым чарадай болуп чыкты, ишенесиңби? Кыйналып чыктым, ушунчалык оорудум. Анан Европа чыгып калды. Анан Европага алаксып кеттим дагы. Жеңилдеп анан кайра келдим. Бирок кайра эле каттар. Кайра анда тынып калган. Анан кайра каттар жай баштады. Азыр болсо өткөндө акыркы чыгарган каттым бул энелердин өз колтойгон, аял алып, баласы төрөлгөн уулдарын койнуна алып жатып, келининен кызганган энелерди. Ошолорду сүрөттөгөн келиндердин каттары болду. Анан ошо зордук, зомбулук жана таластагы тепкилеп атып өлтүрүп койгон катты чыгардым го. Ошол каттан улам эмне үчүн тиги кыз тура берди, күрөшпөйт беле, мушташпайт беле деп атып, менин күйөөм мага кол көтөргөндө тапчкем чечип алып сабагам. Колумда камыр жайып аткан өлүгүм менен сабагам. Өзүнүн денеси ооруганда аябай чочуду дагы, ошондон кийин мага кол көтөрбөй калды. Ар бир аял өзүнө өзү туруш керек. Эгерде жем болуп, жертва болуп, курмандык болуп, былжырап ыйлап отура берсең, артыңан кууп алат экен ал. Ал сабай берет экен. Ошон үчүн баш көтөрүп, сес көтөрүп коюш керек экен деп, ошо өзүнө өзү турган айымдардын каттарын чыгардым. Жогоруда 13 жаштагы кыздын окуясын айттыңыз. Анда мурункусунда дагы бир жыйындарда баягы укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өкүлдөрү болуп атты, же бир кандайдыр интервьюларда жүз көрүшүп калдым деп айттыңыз. Ошондо алар эмне дейт экен булар боюнча? Текшерели дешпейт бекенби? Текшерели, анан муну карайлы, анан чогуу иштешели деген эч ким болгон жок. Эми бизге кайрылса биз чара көрөбүз, анан чара көрүп атабыз деген эле мындай жалпы жонунан сүрөттөмөлөр эле болду. Анан кел Назира, телефонуңду алып кел. Кел чогуу карайбыз, кел момтебиз деген эч ким болгон жок. Режиссер досторум болду. Назира ошол жөнүндө кино тарталы деп чечип атабыз. Ошондой каттардын ээсинен таап берчи. Биз сүйлөшөлү, анын психикасын изилдейли, мен ошо сценарий жазганга жардам болсун, көмөк болсун, актриса менен чогуу жүргүзөлү деген сунуштар эле болду. Мындай кел телефонуңду берчи, кел көрөлүкчү, кел ар бири менен байланышалычы, же момундай кылып жардам кылалычы дегендер болгон жок. Мындай бейөкмөт уюмдар кайрылып атты. Мен аларга телефондорун, ошолордун бейөкмөт уюмдардын телефондорун жүктөп коюп аттым. Анан Назира эже мен деле жөн отурбай жардам берейинчи деген жөнөкөй карапайым кыздар, кыз келиндер болуп атты. Аларга дагы берип аттым. Бир кыз мен бухчоттон сабак берем, мага бир кыз бериңизчи, мен ошону окутуп жумуш таап берейин дегендер болду. Бир кызды алдык, окутуп атат. Буюрса жакында жумуш табылды. Ал атайын башты өгөй атасы канча жылдан бери зордуктап жүргөн кыз болчу. Аны Бишкекке алып келип, ал таптакыр башкача өзгөрүлүп, жаңы жашоо баштап атат да. Ал жаңы жашоо баштап аткан кыздардын саны абдан көп. Ал ошо жөн эле ойлоруңду окуп атып, мен аң сезим өзгөрдү деген кыздар, YouTube каналыңдагы интервьюларды таанбай күнү түнү көрүп атып, мен баягы ой жүгүртүм өзгөрдү деген кыздар.
Анан момунча китеп окудум. Назира эже Америкага кетип баратам деген кыздар, жашоосу такыр башка бөлөк нукка бурулуп аткан кыздардын каттары көп. Бирок тилекке каршы мырзалар кичине нараачылыгын көргөзүп атат, биздин аялдарды бузуп атасың деп. Анткени менен бактылуу кыздар кичине саны көбөйүп келатат десем болот. Эң эле ондай эсте көкүрөгүңүзгө мык болуп кадалып калган кайсы кыздын окуясы болду? Ой, бир эле окуя деп айта албайм, ошо 13 жаштагы кыз жалдырап жазып ийгендеги ушундай өңгөрө ыйлаган кыз ошол эсимде болду. Анан мен аябай таң калдым, өзүм таятам зордуктады, өзүм кайнатам кол салды, күйөөм чыгып кетер менен төшөгүмө кире калып дегендер болду. Аябай эсте калгандар ошолар болду да. Өзүм чоң атам колун тиягыма сала берет деген каттар болуп атат. Бир туган агасы, анан бир туган жездеси чыгып, өзүнүн папасы төрөгөнү кетсе, мамасы өзүнүн кызын зоруктап койгон. Мында айбанда кылбайт да муну. Айгыр өз үйүрүнө кол салбайт да. Иттей ушундай ушуларды көргөндө мындай мээң чачырап кетет да. Кантип дейсиң да, ишенбейсиң да. Биз ошончалык паспызбы дейсиң. Анан каяктагы Европа бузулуп кеткен деп айтасың. Аябай таң каласың да, эң бузулган өлкөдөн келиптирмин деп жаздым. Саясат тууралуу күнөалыңыз болбосо дагы тез-тезден жазып калчу элеңиз. Оюңузду билдирип, бир видео кайрылуулар жасап, акыркы мезгилдерде жок. Себеп? Эмне болуңуздар? Себеп? Мен эмнени түшүндүм? Миң кыйын башчы келсе дагы, ал башчынын баркына жетпээрибизди түшүндүм. Эл кыйын башчыга татый элек экенин түшүндүм. Эл жакшыны мындай айырмалап, жамандан айырмалагай албаарын түшүндүм. Эл кандай таттуу сүйлөгөн укмуш афирист келсе, ошол афиристке ишенерин түшүндүм. Анан терең ойлондум. Мен бийликти жамандап эчтеке таппайт экенмин. Мен ошол саясатчыларды жамандап, жаман жагын ачып эчтеке таппайт экенмин. Мен эл душманына айланып калдым да. Мындай, көзүңөрдү ачкылачы, туура эмес адам келатат. Чекесинде монча жазып турат, окуй албай атасыңар деп өлө аракет кылып атсам, Айтбекова кызчы деди да. Айтбекова жөн эле отура берчи деди да. Сен эл душманысың деди да. Анан мындай мынтип карап шайлоо болду. Шайлоодо элдин баары сатылды. Шайлоодо тамталаңдап бекер иштеп, жананча акчадан кур калып, сонун балдарды чыгарып, мына момуну шайлагыла, мондай сонун адам, мондай адамдар бар экен десең, кайра эле ошол коррупционерлерди шайлап алган элге аябай тарындым да. Анан ойлондум да, адам бая кичинекей баланы бул деген чайнек ысык, колуң күйүп калат деп минтип коргобой эле, колун алып келип туруп ысык чайнекке күйгүзүп коюш керек экен да. Ошондо бала ысык чайнек эмне экенин түшүнүп калат экен. Ошон үчүн биздин элге дагы ал азыркы келген бийлик болобу же башкасы болобу, саясатчылардын ар биринин ар жагын көрүш керек экен. Өз көзү менен көрүп, бул киши бизге жарабай турбайбы демейинче, миң коңгурону кагып, кыйкырып өкүрсөң да ар жагына жетпейт экен. Ошон үчүн ойлондум, мен эмне кылышым керек деп ойлондум. Элди агартууга, элдин аң сезимин өзгөртүүгө, ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө салым кошушум керек экен. Бул мисалы үчүн кофе болсо, кофенин үстүндөгү көбүк бул ошол агартуудагы, ошол аң сезимдүү ойгонгон адамдар болсо, калган кофенин карасынын баары карапайым калып болот атпайбы? Анан чокуңа бир тилиң жетмек беле. Андан көрө ушунун баарын көбүк кылып агартып алып, анан күчтүү президент келгенде, күчтүү саясатчылар келгенде, ошолорду оңой коргой алат экенбиз, колдой алат экенбиз дедим. Азыр болгон күчүмдү ушул биздин жараларыбызды ириңдерибизди сыгып дарылаганга,
анан аң сезимди такыр төңкөрүш кылып башкача ой жүгүрткөнгө жумшап атам. Чын эле, азыр сиздин жазгандарыңызды, дегендериңизди, айткандарыңызды баары эле түшүнө бербейт да. Түшүнө бербейт. Может, балким бар жалпы түшүнүш үчүн башкачараак жаза баштайсыз, башкачараак айта баштайсыз. Мисалы үчүн мен окуйм, мен түшүнөм. Сөздүн түпкүрү эмне жөнүндө болуп атканынчы. Анан кызыгып көрөм да өзүмө делечи. Адам катары бая любопытныйраак болобуз да. Эмне деп элдер пикир жазып атат экен деп пикирлерди окуйм да. Анан түшүнбөй аткандарын көп көрөм да. Эми немени түшүндүм. YouTube каналга мындай башка мисал менен жооп бергенде, YouTube каналга эл хабайт этет, эл түшүнөт, эл ушуну кабыл алат деп жиндидей эфир жасай берсем, жанагындай эшикке чыгып осуруп коюп пранк жасаганчы, эл хабайт этет атат деп жиндидей болгон. Анда ооба, анда хит болмокмун, укмуш болмокмун балким. Бирок эл хабайт этет деп жасай бербеш керек экен. Мен азыр элге гер какшык, кыйытма, ташыргытып коюу, чымчып өтүү, чийип өтүү дегендерди түшүндүрүп атам. Ооба, түпкүлүгүн кээде түшүнбөй түз мааниде кабыл алып эле уруп сого берет. Бирок түшүнүп аткан адамдар ага комментарий сөзсүз жооп берет. Келесо. Назира деген момуну камтып атат оюнда. Ошонун мээң жетпей атабы деп айтышып берет да. Ошон үчүн бейжай коюш керек экен. Мисалы үчүн башында аябай сонун жалаң улуу муундардан, каймактардан интервью алдым. 10 000 просмотр. Саясатчылардан алсаң, укмуш просмотрлар кетет. Анан аялдын тиягын кантип кичирейтиш керек, анан эркектин тиягын кантип чоңойтуш керек деген темам 500 миллиондон 600 000 просмотрдон өтүп баратат. Анан жинологду чакырып койсом, көрдүм аны мен дагы. Анын звезда. Анан элдин деңгээлин түшүнөсүң да, каякта көйгөй бар экен. Демек, аялдын тиягын кичирейтипти, эркек тиягын чоңойтуп атса, төшөктө көйгөй бар экен деп түшүнөсүң. Демек, үй бүлө сактоодо көп ролду ушул нерсе ойноп атыптыр. Анан ар кими өзүнүн ушу төшөктө ырахатталуу ыкмаларын үйрөнгүсү келип аткан турбайбы? Аялдар тиягын кичирейтип койсо, эркектер тиягын чоңойтуп койсо эле төшөктө укмуш болуп калам, гигант болуп калам деп ойлоп атышат. Бирок кептин баары аякта эмес да, биякта болуп атпайбы? Анан психологдор менен кептин баары биякта деген нерсеге акырындан өтүп ошону түшүндүрүп атам. Жыныстык тарбияны түшүндүрүп атам азыр. Анан ишылса пайдалуу эфирлерди колуман келишинче көп жасап атам десем болот. Жеке суроолорго өтөлү. Бир пост кече окудум окшойт. Ошол боюнча менде суроо жаралды. Ушуну менен жеке жашоомдун эшиги жабылып калгандай сезилди. Эч качан турмуш курбайм, төрөбөйм деген ой дейт. Бул чечимби же жөн эле ойбу? Жөн эле ой. Мырзаларда шанс бар дебейсиң. Жок, бир. Мындай болот экен да. Бактысыз болгондон коркпойт экен менчи. Бирөөнү бактысыз кылгандан аябай коркот экенмин. Мен өзүмө аябай ишенем да. Анан мени мындай бактылуу кылам деп келген адам кичине мындай алсызыраак болуп калса, мен аны жеп койбоймбу деп чочулайт экенмин. Анан бала төрөгөндө мен көбүрөөк сырттагы аялмын да, үйдөгү аял эмесмин да. Анан ошол баланын убал сообуна калып калбаймынбы, мен аны жетишерлик деңгээлде өстүрө аламбы деген аябай чоң жоопкерчилик болгон үчүн андан да кооптонуп качат экенмин. Анан ариетте айтып атпайбы, апа мен деле чоңойтподуң беле, ошентип эле чоңойтосуң да депчи. Бирок ал ариет түшүнбөй эле да, мен аны чоңойтуш үчүн кандай азаптардан өттүм, ичимди кантип өзүмдү өзүм жедим, мен жакшы эле эне болуп атамбы деп түнкү уйкуман канчалык калдым. Ал балам аны түшүнбөйт да. Ал баары жакшыдай, сен укмуш энесиң, апа ырас эле апамсың дей берет, басып туруп өпкүлөп чыттап дей берет дечи. Бирок мындай мен чын эле мыкты энеменби деген суроом бар да ичимде.
мен ушул балама татыктуу эне болуп атамбы, ушул баламды туура тарбиялап атамбы, кийин ушул балам коомго кандай адам болуп кошулат деген күмөн саноолорум, суроолорум миллион болгон үчүн анан ошолордун баарын ойлоносуң, миң толгоносуң. Анан кээде бирөөнү бактысыз кылгандан көрө балким турмуш куруп, бала төрөп эле коюш керекпи деп ойлойм да. Же болбосо мага жолуга турчу адам кыргыз менталитетиндеги эмес адам болуш керек да. Кыргыз менталитетине келин катары мен жарабайм деп ойлойм да өзүмдөчү. Иче карын артта калып, шуулдап там тияк бияктар камыр жая калып, же болбосо антип катыш-кутуш күтүп, андай нерсе менде такыр жок да, жашабайт да ал нерсечи. Ал нерсе үйдө отуруп, мен ушу өзүмдү суудагы балыктай эркин сезем, кайда? Эфирде сезем. Өзүмдү сыртта сезем, иштеп атканда сезем. Өзүмдү бактылуу ошол жактан көбүрөөк жакшы көрөм. Ошон үчүн ойлойм да мындай, балким биздин кыргыз менталитетиндеги кыргыз жигитке эшиктен чарчап келгенде үйдө тамак чыттанып, үйдө тазалык болуп, балдар каралып турган келиндерди көбүрөөк карайбы деп, анан мындай башка улуттун эркектерин минтип карасаң, мындай кыргыздын эркектеринде болгон өжөрлүк, намыскөйлүк, мондай бир эркектик сапат мындай жок да. Анан мындай мага болсо ошондой бирок күчтүүрөөк бирөө керек да. Бирок мындай мен чыгармачылыгымды сыйлаган, алаканына караган, мен ар бир нерсеме спонсор болгон, мындай бир башкача эркек керек болот да. Үйдү жинап турган бирөө бар, төрөсөм бааламды багып турган бирөө бар, тамагымды жасап турган бирөө бар болгончу. Капчыктуу бирөө керек болуп атпайбы? Анын эркектин духу да күчтүү болуш керек, мага ал жетиш үчүн. Капчыгы да күчтүү болуш керек. Бардык жагынан төп келип, күчтүү болуш керек. Өтө эле идеалдуу тияктагы кишини сүрөттөп алгам да. Ал идеалдуу адам реалдуу жашоодо барбы жокпу? Маселе ошондо туруп атпайбы? Болбосо андай адам болсо тим эле ляппай деп эле тийбейинби? Улуу сезим сүйүү деген да бар да. Бар. Балким ал сиз ойлогон нерсенин бир 50% дагы жок адам болуп калышы мүмкүн. Анда кандай болот? Мүмкүн. Баягы жүрөккө сезим келсе, акыл эс отпускага чыгып кетет экен да. Анан ошон үчүн андай болушу мүмкүн. Такыр сен жанагындай идеалдуу сүрөттөп алган кишиңе карама каршысы келип калышы мүмкүн. Жана чыныгы мындай кызыл камчы же болбосо карапайым кыргыз беш бармак жасадыңбы деген бирөө келип калышы мүмкүн. Анын баары болушу мүмкүн. Бирок ал сүйүү азырынча келелик, жүрөк тынч да. Ошон үчүн беймарал менен баатыр болуп, шуну менен жабылуу да кыйын болот. Жүрөк издейби кээде? Кээде издейт, ооба, миң баягы күчтүү болуп, миң кыйын, миң Айтбекова болуп, элдин баары тим эле алаканына салып аткан күндө деле үйдө кечинде ал түндө төшөккө жатканда жалгыз жаздыкты кучактап жаткандын ордуна бирөөгө башыңды жөлөп, чачыңды сылатып жаткың келет. Миң күчтүү аял болсун, ал миң акчалуу аял болсун, баары бир эркектин бир көңүлүнө, сүйүүсүнө муктаж болуп ошону издей берет экен. Баары бир жаратылышыбызга салынган нерсе окшойт да бул. Мен канчалык мындай отрицать этип, жогай, койчай дегениң мененчи. Мен калп айткан менен бул жүрөгүңдүн түпкүрүндө ошол нерсе болуп турат. Кээде сагынам, кээде баламдын алдына отуруп алып эркелейм, Алёшка чачымды сылап койчу дейм. Болот андай учур сөзсүз. Назира Айтбековага бактылуу болуш үчүн эмне керек? Назира Айтбекова ажырашкандан кийин мен киммин деген суроонун тегерегинде аябай чуркадым, изилдедим. Мен бүт баарынын каалоосун билет экенмин, өзүм каалоомду билбейт экенмин. Мен баарын жазбай тааныйт экенмин, өзүмдү тааныбайт экенмин. Анан ар кайсы китептерден издедим өзүмдү, психологдордон жараларымды айыктырып издедим. Ошентип албуттанып, улам бир жакка чабылып, көмүлүп жүрүп,
жүрөгүмө мына эми тынчтык келди. Ушунчалык тынчтык адам, мен ойлодум, биринчи турмушумда аябай чийки болгон экенмин дедим. Өзүм каталарымды көрдүм. Азыркы Назира ал такыр башкача өңүттөгү өзгөрүлгөн Назира. Ал тынчтыгын тапкан Назира, ал жашоосуна ыраазы болгон Назира, ичип аткан суунун даамын сезген Назира, ал мурункудай албуттанып, эмоциясын башкара албай кыйналган, урушарга жооп таппай, урунарга тоо таппай турган Назира эмес. Азыр тынчтыкты эңсеген, анан ар бир көз ирмемден бакыт тапкан Назира. Ошон үчүн азыр эми мындай өзүмдү бактылуу кыла алгандан кийин гана башканы бактылуу кыла алганга даяр болгон Назира. Азыр кадимкидей мен кандай өзгөрдүм, мени тегеректеген адамдар автоматтык түрдө өзгөрдү. Мурунку досторум өзүнүн өзү жок болду, таптакыр башка өңүттөгү достор келди. Балам мурун башкача мүнөздө эле, азыр мен тынчтанып бактылуу болгон сайын балам дагы башка мүнөз күттү, апам башка мүнөз күттү. Баарыбыз тынчтандык. Демек, бир адамдан көп нерсе көз каранды экен деп ойлонуп койдум. Башка бирөөнү бактылуу кылууга аракет кылаардан мурун ар бир адам өзүн бактылуу кылыш керек экен, өзүн табыш керек экен. Бул жаш куракпы же тажрыйбабы? Бул тажрыйба дагы, билим дагы, бардыгы. Бардыгы. Чыңгыз Жумагулов тууралуу өткөндө жазганыңызды окудук. Дөө Чыңгыз Кайман аты менен белгилүү Крим төбөл дейбизби? Ошо каза болгондон кийин пост жазыпсыз. Кандай таанышып калгансыз? Кандай мамилеңиз бар эле? Бир үйдө жатсам эле видео вызов келиптир. Канчанчы жылы болду экен ал? Бир 4 жыл мурунго дейм же 5 жыл мурун ушундай да. Анан мынтип жөн эле мындай бош жаткандыгыма байланыштуу негизи мындай видео вызовдарды мындай бейтааныш номерлерден албайм. Анан мынтип ачсам эле бир олбурлуу чоң сакалчан жигит отурат, мындай сакалы мынтип көкөлгөн, анан эле ажыккысым кармап эле, "Аме, сакалың укмуш го, эй, беш көкүл өрбөйлү" деп эле каткырып ырсактап аткам. Анан ал да боор эзилип каткырып эле, анан өлө сүйлөшүп кеттик. Анан сен жылдызсың, мен сенден кем калышпаган, мен жылдызмын деди. Анан кандайча жылдызсың десем, мен өткөндө кармалганымды карасаң YouTube'дан дейт. Сен ким менен YouTube'да кимди издеп, эмне болуп кармалдың эле десем, мен СИЗОдон чалып атам деди. Анан мындай тык токтоп калдым, аяктагы адамдар менен мындай мамиле курчу эмесмин, мындай оптум деле жок болчу да. Анан тиги ойлонуп калдым. Анан десем эле, анан ошо мен Чыңгыздөөмүн деп эле таанышып, анан "Аме, кечирип коюңуз, сиз башка кесиптештерге чалам деп мындай адашып алган жоксузбу" деп тамашалаа. Десем, "Жок, сизге эле чалдым" деп анан. Ошентип көп чалып калат, сүйлөшүп калам, чалып калат, сүйлөшүп калам. Анан мындай баамдап, байкап көрсөм, кенедей баладай көрүндү мага. Сыртынан ал Чыңгыз дөө болчу, сыртынан ал киши өлтүргүч болчу, ал тентек бала болчу, ал коркунучтуу киши болчу. Бирок жан дүйнөсүнө өңүлө келсең, мындай көңүл жетпей калган, сүй жетпей калган кенедей баланы көрдүм. Кенедей баланы. Анан мен менен сүйлөш деп эле чала берет да. Анан аябай сүйлөшөм, анан жыргап калат, анан комнатасын көргөзөт, тамагын ичип атканын көргөзөт, досторун тааныштырат, анан кыздарын айтып берет. Анан үйлөнгүм келип атат, анан мондай кыз кандай деп ойлойсуң, мондай кыз бар да деп эле ушинтип чала берет. Эй, ал кыз го мейли жаш кыз экен. Анан сен анын тагдырын сындырып койбойсуңбу? Ал кыз эртеңки күнү кандай күн көрөт деп ушулар жөнүндө сүйлөшчүбүз. Анан иттей бир жолу немеде болдум, пирамида Египетке барып калдык, бир проект боюнча. Анан Египетте жүрөм десем, артындагы эмне ал тиги жанагы 3 бурчтук, ал эмне тообу? Деди, жок, ал деген пирамида. А пирамида деген эмне? Деди. Анан мындай ушундай сүйлөө немелеринен байкап каласың да, билимди терең ала албаган, мындай көңүлдү ала албаган, сүйүүнү ала албаган, бир жөнөкөй эле кенедей бала да. Анан мынтип ырсактап, тийишип, анан мен девушкам бол, анан ал эле бул эле деген жок.
жөн гана сүйлөшчү деди ал. Анан сүйлөшүп жүрдүм, бирок апам баягы апам болуп чогуу жашагандыктан сүйлөшкөнүбүз апама да болуп турат эле да. Анан апам айбалам, өзүң жалгыз кызым болсоң, сенден башка баягы чүрпөң болбосо, туура эмес адамдар менен байланышып сүйлөшүп атсаң мен кооптонуп атам деди. Сүйлөшпөй эле койчу, мен жүрөгүм тынч болсун деди. Анан чын кызга айтсам, мамашадан кечирим сурайм, макул экинчи чалбай эле коеюн деди. Ошондон кийин чалган жок. Сөзүнө турду. Издеген да жок, чалган да жок, жазган да жок. Ошондо каза болгондо бир жерден окуп калдым. Эсимде жок. Маселелерин чечип берчү деп бир кыз жазып, же интервью бергенби? Ошондой учур болду эле? Жок. Анан маселемди чечип бер, анан тигинин бу, анан неме айтып берчи, тамашалап айтып берчи. Бирөө тийсе айтып кой, мындай кокусунан кетип баратып эле, мындай тагыланып кетет да депчи. Бутун калды ушинтип берчи анан. Жок, бирөөнү алына калып өзүм эле чечем деп, ушунчу мындай атайын кайрылып, анын алдында карыздар болгон келген жок окшойт. Кайрылып анан бир маселемди чечтирген жокмун. Же өз күчүмө ишендимби? Негизи эле же бирөөдөн эркектен жардам сураган жаатында аябай чабалмын да. Аябай намыстанам, анан уялам, тартынам. Көп эле агалар болду мындай, Назира жардам берели, эмнеден көмөк бололу, кайсы жерден эмнең жетишпейт десе, өлө зармын да акчагачы. Толо консомго өлө зармын, бирок тээ уялам да сурагандан. Ошентип баягы өзүмдүн эмемди өзүм тартып жүрүп эле андан деле жардам сураган жок. Назира Айтбекова алып баруучу, актриса, блогер, активистка. Барлык жагынан тааныйсыз да? Назира Айтбекованын оюнда Назира Айтбекова деген ким? Жөн эле карапайым кыз. Карапайым элдин эрке кызы. Назира Айтбекова ал эне. Ал бирөөнүн кызы. Мындай мен өзүмдү аябай мындай сезбейм да, мындай көчөдөн көрүп калып, мынтип, Назира десе башында аябай таң калып жүрдүм. Мени каяктан тааныйсыз, каяктан тааныштык эне деп жүрдүм көптөрчү. Жок, сен мени тааныбайсың, мен сени экрандан тааныйм десе. Деп бул элдин таанымал болгонуна көнбөй ыйлап жүрдүм башында. Мен таанымал болом деген эмесмин да, эмнеге эл таанып атат деп. Бирок баягы жумушуңду жакшы көрүп атсаң, ар кандай немесине дагы, өңүтүнө дагы көнүшүң керек экен, кабыл алышың керек экен. Анан кабыл алдым. Үстүмө жанагындай жугунду төгүп атса дагы кабыл алганды үйрөндүм. Иммунитетим күчөдү. Жанагынтип көчөдөн таанып, мынтип сөймөй менен көрсөтүп атса дагы ага дагы чыдадым, ага дагы көндүм дегендей. Анан аябай азыр мага элдин эрке кызы болгон жакат. Жөнөкөй эле кызмын. Өзүм белгилүүмүн, кыйынмын, анан Айтбековмун дебейм деле. Кээдегиде калпелешка болуп койгон адат барбы? Жок, калпелешка боло албай койдум. Негизи жардам бермек эгер ошо калпелешка болгонду үйрөнгөндө. Апам деле урушуп турат дейт, кичине ардан бери болуп, ар жак бир жагыңды ача бербей, кичине немерек туюгураак болбойсуңбу дейт да. Мен болсо эле жан дүйнөмдө эмне жатса эле баарын сыртка чыгарып көнүп калыптырмын. Анан жок, калпелешка. Айтбекова азыр эч жерде иштебейт, расмий түрдө катталып, иштебейм да. Киреше кулагы кандай? Элге кызыбы. Ушундай суроо берет да. Айтбекова акчаны айдан таасың дегенчи. Мисалы үчүн бир роль жаратуу үчүн гонорар канча алат, мисалы үчүн? Балким мен кино тарткым келет дегендей да. Чакырсам эмне дейт? Биздин ролдо көп деле акча албайсың, бир минимум 1000 сом, максимум $100 бир күнүнө. Ушундай болуп калат, ал проектке жараша жана каралат да. Анан ар кандай жанагындай эл аралык роликтер болуп калат, аяктарга качкан эл аралык долбоорлор болуп калат дегеним. Жана Бахара Йолжулук деген фильмге тартылдым го. Түрк фильмине. Күнүнө $150-200 алдым. Ага машина сатып алдым, апама белек кылдым.
Анан акчам дагы Инстаграмда 1.200.000 катталуучум болсо, Bloggers Media деген агентство менен иштейм. Алар байма-бай заказ берип турушат. Сториске чыгарган бир $100 тегереги болот, лентага чыгарган ал азынча сумма болот. Аяктан акча кадимкидей түшүп турат. Анан ошондой эле YouTube канал монетизациясы бар. Мурун монетизациям жакшы кезде бир $500.000 чейин чыгып, айлыгыбыз жакшы болуп калчу. Бирок жанагы согуш болгондугуна байланыштуу азыр монетизация бир $200-300 эле чыгып калды. Анан дагы башка кайсы булактан. Анан жанагындай долбоорлордон келип калат. Бул роликке катышып берчи деген долбоорлор болуп калат. Же болбосо ушул роликти лентаңа чыгарып берчи деген долбоорлор болуп калат. Же болбосо модератор болуп берчи, момундай конференциябыз болгонтат дейт. Ошол жактан акча алып калам. Акча Кудай кур койбойт экен. Келип турат. Анан жанагы YouTube каналыма, мисалы үчүн коммерциялык баа $1000. Анан $1000 көтөрүп алып, пожалуйста, мени тартып койчу дегендер болот. Көп болот андайлар. Өзгөчө шайлоо мезгилинде аябай жакшы болот. Аларды мен айтпай калам деп алардын акчасын бар мен албайм. Ал акчага эки оператор, монтажерлорум багылат. Баарын теңме-тең бирдей өзүмө мындай лишний тыйын, ашык тыйын албайм. Баарына теңме-тең бөлүп берем, анан теңме-тең курсагыбызды тойгузабыз. Чыгылып ушундай эле багам, анан бартердик негизде көп иштешем. Мисалы үчүн көйнөктөрүм, бир да көйнөгүм өзүм сатып алган эмесмин да. Бүт бар, мун бар немеден келген, рекламадан келген, биздин бутикти белгилеп коесузбу дегендер, тамак аш рекламадан келет. Баламдын окуусу алып тургай скидка менен, чоң скидка менен, жеңилдетүү менен ал дагы рекламалык негизде иштешем. Чыгылып бардыгы рекламалык негизде болгон үчүн, анан машинам кенедей тыпыйган болгон үчүн бир 1000 сомго бензин куюп коюмдан качан куйганым унутуп калам. Анан алтын салтын алып, анан акчамды тиякка чачып, бияка чачпайм. Европага болсо баскан жол, барган жолумду, ошол жакта эс алганымды бир $1000 акча алып баргам, бир да долларын короткон жокмун. Кайра аны эки эсе кылып көбөйтүп туруп кайра алып келдим. Анткени китебимди ошол $15 сатып алып атышты. Анан базарлык алып койду, акча кыстарып коюп атышты. Анан акча алып келдим кайра. Ошол, анан элдин баары эле таң кала берип, "Сен акчаны каяктан табасың?" деп. Болгон акчам ошол эле. Бирок аябай жетет. Шамшаркыт коротпогонум үчүн го дейм. Кыялыңыз, балким укмуш бир роль жаратайын дейсиз. Кандай кыялыңыз бар? Чыгармачылык жаатында. Ролдо аябай олуттуу, мындай психологиялык, драмалык жанрдагы башкача бир аялдын образын чыгаргым келип жүрөт. Тарыхый, балким ошол жанрларда ойногум келип жүрөт. Мен комедияны катырам да, аны билем да. Аларды желмокстой ойнойм да. Жинди катын ролу менен кемпирдин ролун менден кыйын ойнобойт дер да. Чоң энем баккан үчүн энемдин бүт немелерим бар эсимде да, мимикалар анан. Бирок ошол мимикалардан арылыш үчүн көп иштедим да өзүм үстүмөн. Баскан турганым кемпирче болчу да, сүйлөгөнүм кемпирче болчу. Азыр да кичине жашарып баратам. Анан ошон үчүн бир амплуага кирип кетсең, ошол боюнча амплуа жабышып калат экен да, жинди катын ролдорун бере берет экен. Анан мен азыркы жаш кезимде, сулуу кезимде жаш сулуу аялдардын ролун аткаргым келди. Анан ошо акыркы аябай мага жаккан актёрдук неме оюндарыман кошунан тандабайт дагы Жакканын ролу болду. Жаккага болушуп дала ыйладым. Анан азыр болсо эл аралык деңгээлдерге чыккым келип атат, башкача роль ойногум келип атат, дагы тажрыйбамды көбөйткүм келип атат. Биякта Кыргызстанда көп эле ролдон баш тартканга туура келди акыркы учурларда. Анткени бир беткей оюндар, анан комедиялык жанрда жинди катын болуп кыйкырып өкүргөн, андайды ойногум келбей калды. Өскүм келип атат ушул актерлук чеберчиликте. Амплуа деп жакшы айта кеттиңиз. Негизи Голливуд жылдыздарынан деле, мисалы үчүн, комедиянын жанрында жүргөндөр бир олуттуу бир роль аткарса өтпөй калат да. Ошондон коркпойсузбу? Жок,
ал өткөрө ойнош керек деп ойлойм да. Эл сени тааныбай калыш керек. Чын эле Айтбековабы? Огойчу ал эмес го дегенде ошондо сен нактачыныгы чеберчилигиң деп ойлойм. Мен деле ошол жанагы эл эмне дейттеги жинди катындардан кийин кошунан тандабайт дагы Жакан роль деле өтпөй калса керек деп ойлогом, бирок Жакан ролу көбүрөөк өтүп кетти. Ошон үчүн эл көбүрөөк ошондой мынтип муңду кайгырып ыйлап аткан эмелеримде көбүрөөк жакшы кабыл алды. Мен менен кошо ыйлады, аяктан аябай көп күйөрман топтодум. Ошон үчүн мындай өтпөй калат деп коркпойм. Өтөт эле. Ал амплуа өтө терең сиңген эмес да мага. Көргөнү бар, көрбөй калганы бар дегендей. Назира Айтбекова кимдир бирөөнүн кумири. Көмүр туткандар арабызда көп эле болсо керек. Айтбекованын кумири ким? Балам айтты эле да. Мама, эмнеге кумир тутат адамдар? Өздөрү мындай кумир болаларын, өздөрү кыйын болаларына көзү жетпейби деди эле да. Ансыңар мен деле билбейм, кумир туткун кичинекей кезимде мындай дикторларды көрүп суктанчымын, Сабира Күмшалиеваны көрүп аябай суктанчымын, ошондой актриса болгум келчи, Таттүүнүн сулуулугуна суктанчымын. Мен суктанган кишилер көп болду, бирок кумир тутуп дагы эле ошонун жашоосун кайталайм дегеним болгон жок. Менин өзүмдүн өздүк Айтбекованын өздүк жашоосу бар, жолу бар, анын өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн Айтбекова өзүн жашош керек. Кумир туткан жок. Чоң рахмат маегиңизге. 1 саат көз ачып жумгандай эле өтүп кетти. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бакыт. Силерге да. Акыркы сурооңду кыска эле жооп берип коюңуз. Назира Айтбекова Кыргызстандан кетпейби? Дейди. Аны айта албайм. Аны так айта албайм, анткени калп айткым келбей атат. Ал нерсе акылыман өтүп. Мен өзүмдү келечекте башка өлкөдө көрөм негедир. Түшүнүктүү. Рахмат чоң.